Assalamu alaikum agayın. Bugün emne degen temalарды сүйлөйбүз. Tema көп. Ошону ордун негиздүүлөрүнөн айтсак, жалпылаштырып, бүкүлүү дегендей. Мына Кыргыз Республикасынын президентинин нарк боюнча жарлыгы чыккан. Былтыр 20-майда. Мына мен азыр интернеттен алдым да, кайрадан карап, кайрадан көңүл бөлүп. Ушул указдын аткарылышы кандай болуп атат? Бул указ жөн эле чыкканбы? Же баягы бизде Акаев доорунан бери эле канча указ, канча закон, канча мыйзам, баягы Лао Цзы, Кытайдын улуу ойчулу Лао Цзынын 2,5 миң жыл мурун жазганы бар. Мыйзамдар жана мамлекеттик актыларда, азыркы тил менен айтканда, көбөйгөн сайын уурлар жана шылуундар да ошондой көбөйө берет деген. Анан эми бизде мына нарк боюнча мен 32 жылдан бери биринчи жолу ушул президент нарк боюнча чыккан буйрукту указды биринчи жолу угуп, окуп, анан толкундангам. Эми андан бери бир жылдан ашык убакыт өтүп атат. Ушу нарк деген кандай? Нарк деген эмне деген маселени элдин баары эле түшүнөт. Окурман, жашкары дебей, ар ким өзүнүн алынча түшүнөт. Аны мен майдалап отурбайын. Эми нарк деген мына бүгүнкү биздин азыр күнүмдүк учурда окуя болуп аткандарды айталычы. Мына биз талаш тартыш. Мына интернетке, Facebook'a кирсең дагы, бул берки YouTube'ун көрсөң дагы, эми азыр интернетсиз жашоо болбой калды. Ушунчалык нарксыздык да. Мына сүйлөп аткандар, диалогдор, бири-бирине пост жазып аткандар. Айрыкча мына ушул мени кейиткени кыздар, аял заты да сөгүнүп сүйлөй баштады. Жазып атат ey. Бул оюнчук болуп калды. Сөгүнүү деген оозунан ак ит кирип, карит чыгат деп айтат да. Баягы кыргызда орой макал бар. Ириген оозтон чириген сөз чыгат деген. Мына ушундай болуп баратат. Муну бир мыйзам менен ооздуктайбызбы же бул нарксыздыктын жеткен чеги. Карасам, сүрөттөрүн карасам, татынакайлы кыздар, аял заты. Ушунчалык былжырап атат да. Эми алар үйүндө отуруп алып, же бир кандай бир бурчта отуруп алып сүйлөп аткан жок да, ушу публикага чыгып, элге чыгып атат. Анан уялбай эле кайра ошону кайра жарыялайт. Анан сабатсыздыгын анын өзүнчө айталы. Тилге келгенде айталы. Сабатсыз ушунчалык. Нарксыздыкта мына кечээ мына эки маселе боюнча талкуу маселени дейли. Мына президент таласка барып эл менен жолукканда ажа кийип барган калпагы жөнүндө көп сөз болуп атат да. Эми мына ошо президент өзү кол койгон нарк боюнча указда мына мындай кирилген макалдар бар экен. Маселен, хан бийлигинен нарк күчтүү деген. Бул ата бабабыздын мыкты сөзү да. Тети Манас доорунан бери алып экен. Хан бийлигинен нарк күчтүү деп атат. Эрден өтмөк бар, элден өтмөк жок дейт. Эми эл деген тараза, ал президент Улуу Айтматовду айткан, эми жазган президент элдин туткасы. Кыргызча айтканда, эл ошого карап боюн түстөйт дейт. Албетте, биз эми өткөн 32 жылды карасак, президенттерибиз эмне деген кылык жоруктарды, эмне деген баягы элдин көзүндө көбүрөөк чалдыккан бир иштер болду. Мисалы, эсир нубагын алалы, эсир нубагында Москвадан бир эреже, бир көрсөтмө, баягы бир мындай нукка салынган өзүнүн дипломатиялык башкаруучулардын, чиновниктердин өзүнүн маралы бар болчу. Маралдык кодекс деп койчу ошону. Эреже бар болчу да. Азыр эми 32 жыл болду, биз өз алдынча болуп атабыз. Анан президенттер өзүнүн чамасына жараша, өзүнүн билими, анан нарктуулугуна жараша кийинип, сүйлөп, ар кандай баягы ал эмес, мындай бир каш кагып койгондо, мындай тамаша менен айтканда, ошондон өйдө элдин назарында турат да, эл ошону тема кылып сүйлөп атат да. Маселен эми Акаевди алалы. Акаевдин убагында Акаев эмне деген жосундарды жазады. Элге бир кеп кылып, азыркка чейин кеп кыла турган. Эми ал кишиники көп болчу. Мен мында эсиме келгендерин айтайын. Маселен, шайлоо жөнүндө айтып атып, ал киши айтты. Ала бергиле дейт. Эми эл баягы
акча таратып атат да. Массовый акча таратып ошо кечте башталган Акаевдин убагында. Бүт талапкерлер жанагы депутаттыкка талапкер болобу, президенттикке талапкер болобу, эмне айыл өкмөтүнө, кыскасы айыл өкмөтүнүн башчысынан өйдө бүт ошол акча таратмай, анан карьера үчүн, ошол мансап үчүн ушунчалык эл сатып алмай, кысыл кулактык ошондо башталганда, гүлдөгөн ошол Акаевдин доорунда. Анан ошондо Акаев эмне деп атат? Ала бергиле, анан урнага барганда жүрөгүңөргө каалаган кишине салгыла дейт. Ушу эл башчысынын сөзү. Мына ошол менен ого өтөр, ал жаргонго айланды. Ала бергиле дейт. Ала бериш керек экен да, салыш керек экен. Аны өзүң билип сал. Ала бер дейт да, ким эмне берсе ала бер дейт. Анан ал кишинин да бир сөзү эсимде азыр. Ой, арба кургулар, Манастын арба курсун. Коррупция 7-чи кабатка жетти дейт. Президент эмне кылып отурат? Эшек такалап отурабы анда. Коррупция ушу 7-чи кабатка Акаевдин деңгээлине жеткенде. Мына Акаевдин президенттин эл башчысынын алсыздыгын эч нерсе колунан келбейт деген сөз. Ушуга жеткен. Андан кийин эми андан бери өтөлү Бакиевдин убагында. Бакиев эмне деди? Бакиевдин биринчи эле элдин арасында тараган сөзү бөйрөгүм кайда экенин эми билдим деген сөзү да. Баягы артынан ушап жүрдү. Иниси баласынан атыша кетти, анан эмне болду? Германияга барып дарыланып келди дейт. Ал киши аэропорттон түшүп бөйрөгүн эми билдим деп атат. Мына мындай деңгээлдеги кишилер башкарды бизди. Анан электр энергиясы быйыл тартыш тезек тере бергиле деди. Тезек тергиле деди. Анан дагы бир Ак үйдүн алдында, мына Борбордук аянтта Анжанский полкага бийлеген. Андан кийинки президент алалы Отунбаева. Отунбаеванын мен эсимде калганы, алсыздыгын айтайын. Мына Ошто башталып кетпедиби? 10-жылы июнда башталып кетти, согуш башталды. Согуш деп эле айталы. Кыргыз өзбектер өзбек улутундагы жанагыдай чаарбаштар чыгарып согуш башталганда бу киши чыгалып алып, оңго бүткүл дүйнөгө кайрылып атат. Ошо телевизордон көрдүм эле да. Бизге жардам бергиле, мына мындай деп алсыздыгын далилдеп атат да. Президент өзү кандай жол менен шайланып келди, эмне деген укугу бар? Эмне болсо да президент да. А дегенде ал өрттү өзү өчүрүш керек. Андан кийин таптакыр ал келбей калса, андан ошондо кайын баштал электе, жаңы башталып атканда кыйкырып атат. Үйдү өрттөнүп атат деп көчөгө чуркап чыгып кыйкырган Аяз Атынын ролунда да. Андан кийинки Атамбаевди алалы. Атамбаев эми киши сүйлөдү. Эмнелерди сүйлөдү? Ой, ал киши дагы катуу оолунун көп сөздөрү калды эл арасында. Айрыкча жанагы нарындыктар малсыңар деп, эми орусча окуп, орусча мышление, орусча айтканда ошондо ой жүгүрткөн киши мүмкүн малчысыңар деп айтам дедиби, нарындыктар малсыңар деп алды. Таласка барып, Манастан алдай ошо мааниде бар Манаста. Каникейге Манастын кересинде. Бирок Манас талас жер эмес, талас эл эмес деп түз балып ettирген Атамбаев болду. Андан кийин анан Нурсултан Назарбаевга каяш айтам деп бүткүл тиги чек арадагы жанагы соодагерлердин, бизнесмендердин убалына калды. Бир адамга Жээнбекке болушам деп, Бабановго каршы сүйлөйм деп атып. Мына мындай. Андан кийин Жээнбеков эмне калды? Жээнбеков баягы орусча айтканда осторожно эле жүрдү. Бирок бир Москвага барып Чыңгыз Айтматовдун эстелигин ачам деп өзүнүн ким экенин далилдеген да. Мен ошондо эле Жээнбековден түңүлгөм. Ак окуя ушунчалык деңгээли. Эми Москвага барып Кыргыз президенти Айтматовду трактовкалап атат да, Москвага түшүндүрөт экен. Аны сас келгенсип, москвичтер Айтматовду өзүбүздүн жазуучу деп эсептейт алар. Бизден канча эсе мыкты окуйт. Экинчиден Пушкиндин ырын, бир көлөмдүү ырын жат кайтам деп орусча абдан уят болгон да. Муну айтайын дегеним, президент жанагы Айтматов айтканда элдин туткасы баары көрүп турат. Ошон үчүн кийген калпагынан ботинкасына чейин сөз кылабыз да. Албетте эл сөз кылат, бирок көчө калпак боюнча калыс сөз айтсак, калпак Кыргыздын мына ак калпагы аяр болгон.
Kırgızdın ак kalpakın tarihinde mıktı bilem. Al jönündө көп айтылган, эмне үчүн ак болуп калган, эмнеге ак? İlgeri emne жаңы биз эгемендик алган жылдары мен ат башылык туугандарым бир көтөрүмдүү болот экен деп шинелден жана орустун солдаттардын, аскерлердин бос шинелинен калпак тигип кийип алып жүргөнүн көрүп, ошону эл кайра каршы чыгып жок кылган. Ак калпак деп эмне үчүн айтылган? Ак калпактын өзүнүн чоң мааниси бар, символикалык мааниси бар. Ак калпак. Анын кыюусу жана кыйгагы ар кандай сүстө боло бериш керек, а кийиз өзү ак калпак болот. Ак калпак деп, ак калпак кыргыз деп атам замандан калган. Ошол ак калпактын өзү нарк. Аны түшүнүш керек. Аны президенттен тартып жөнөкөй кыргызга чейин ак калпак, ага лечек, анын өзүнүн орду, анын өзүнүн мааниси, терең мааниси, философиялык дегенде мааниси бар экенин терең түшүнүш керек да. Муну этият мамиле жасаш керек. Мен калсыз үчүн айтарым. Эми мынабу экинчи мынабу туу жөнүндө сөз болуп атат. Туу жөнүндө Шакиев айтып койду. Шакиев жөн эле айтпайт деп. Ал дагы жакшы көрөбүзбү, жаман көрөбүзбү, спикер мамлекеттин саналуу башчыларынын бири болуп отурат. Анан амал да берчем деп бир нерсени чыгарып аткандыр. Бирок туу десе, тууга келгенде мен өзүмдүн ой пикирим бар киши катары, ошол курагымдагы ошол ой айтканга жарап калган киши катары айтайын, калыстык үчүн. Ушул рухий дүйнө менен алышып жүргөн киши катары. Биздин 3 символикалык белгилерибиз, касиеттерибиз мага жакпайт, туугандар. Аны мен канча жолу айттым. Мен эмес, көп эле кишилер айткан аны. Маселен, туу жакпайт. Тууну кесинде көк туу алмак бизден. Көк туу кыргыздын өзүнүн башынан тетиги Манастан айтылат, кызыл туу деп да айтылат, айгайлага ак туу жөнүндө айтылат, жашыл туу деген, жашыл тууну мынабу Абылай хан көтөрүп келген. Ошондой айтылат. Анан эми мынабу кийинки эле Ормон хан кандай туу көтөргөн? Кыргыз эмне үчүн көк теңир деген, көк бөрү деген, жөнүн айтайынчы мен мынабу көк бөрү, көк жал, көк чыкты, көк шибер, көйкөлгөн ысык көлүндө көгөргөн көл деп. Ушундай көлдү өзү көк түстү. Кыргыз өзүнчө чоң маани берип, анан абдан терең маани, бул өмүрдүн кайра жаралуусу көк чыкты деген. Көккө жетсек деген, көк теңир деген. Ошого байланышкан кудайындар. Көктө болот деп аспанды көрсөткөн да. Анан кийин эми тууну мен азыркы Шакиевтер сунуштап аткан, Шакиев жанагы ким беркилер сунуштап атпайбы, аларда бир неге жанагы тикеректей кылып чыгарып койгон. Айырмасы жок, ал эми күн карамадай болгону дагы шакаба болуп жүргөн, азыркы ал өзгөрүү деп айтылбайт эми. Ал жөн эле бир ойнекей бирдеме. Аны мен каршымын андай өзгөрткөнгө. Өзгөртсө түп тамыры менен өзгөртүш керек. Бизде аны туунун мааниси айтылып туруш керек. Аны адистерге салыш керек. Маани болуш керек. Туу символикалык белгилерде маани, терең маани, философиялык дейбизби, акылмандык дейбизби, жана эле карандай турмуштун бир маңызы дейбизби, бир маани, маңыз болуш керек. Кызыл деген эмал, кызыл деген албетте кызыл күндүн кызыл нуру деп коебуз. Тигиндей мындай деп коебуз, бирок кызыл кан, жашооң, өмүрүң, кан. Кан жалаң албетте кыргыздагы жөн эле мамырап келген жок, канга бөлөнгөн кыргыздын тагдыры. Кан. Жалаң эле ошол кызыл, мына көк түрктөр өзү, Түркиянын желеги дагы туусу дагы кызылда. Менин оюма койсо жеке, эгерде биздин маани, маңыз деген бай комплекстүү түшүнүккө алып келсек, кыргыз жерибиздин да, ак калпак элибиздин дагы кандайдыр бир деңгээлде ошол мазмунун чагылдыра турган туу керек да бизге. Мына Ала тоо бизди сактап келген тирүү сепил, мына Ала тоо, табигый сепил Ала тоо. Бизди тоолор сактап келген, чынын айтыш керек. Бизди мынабы Кытайды маселечен, Кытайлар аман кылабыз деп улуу Кытай сепилин курган маселен. Бизди тоолор сактап келген. Мына тоо, Ала тоо жери
Başka dünyanı görüp atабыз go, çınında эле Кудай берген жер. Анан эң уникалдуулугу Алатоонун 4 mezgil сакталат. Жылдын 4 mezgili айланып турат да, ушу сааттын жебесиндей айланып турат. Өмүрдүн 4 mezgili. Кыш, кар, ак, жаз, көк, жай, жашыл, күз, сары, маселен да. Карачы, ушу 4 mezgil чагылдырылышы керек. Эгерде тууда стандарт дейт аны. Маселен, белгилери сакталыш керек эле кайсыбир. Эгер туубуз болгондо. Ал эми көк асман деген бейпилчиликтин, жанагы тыш турмуштун көк асман алдында деген. Көк болгондо анда ошол көк туу. Аны казактар алып алган. Бизден кийин казактар сүйүнүп туруп алган көк туу. Мына мындай бир чоң талкуудан кийин аны спикер же бир депутат эле чечип кое турган маселе эмес. Муну абдан бир талкууга салыш керек. Азыр кайра жаралуу doğru жүрүп аткандай болуп атпайбы? Мисалы үчүн мына кылмыштуулукка каршы катуу күрөш жүрүп атат. Ошого тушташ комплекстүү түрдө революциялык деңгээлде өзгөрүүлөр жүрүш керек. Ошол жерге кыйшайып отуруп алган 32 жылдан мурдагы иштерибиздин баарын бер жагыга ревизиялап чыгыш керек. Ошол символикалык белгилер башталышында. Маселен герб деген көп мамлекетте жок экен гербтин. Герб зарылбы алыш. Мисалы үчүн гимн да жакпайт мага. Текстин начар. Текстинин бирөөнү алып салды, бир куплетин алып салды. Ал эми музыкасы да жакпайт. Жөн эле текст жок эле музыка кое берсе болбойбу? Мисалы үчүн комуз күйлөрүн кыргыз аң сезимдүү кыргыз өзү тогуз кайрык чертилип атканда, же көкөй кести чертилип атканда, же сынган бугу чертилип атканда ар бир кыргыз сөз жок биздин ата бабалардын тарыхын доорун түшүнөт өзү. Ошол сөздү чечмелесе да болот. Үнсүз күйлөрдөн, тиги сөз жок күйлөрдөн түшүнөсүңдөр. Манас айтылып атканда, Саякбай манас айтып атканда, маселен мына акыркы магикам бизге жеткендер. Сакеңдин кээ бир сөздөрү мындай эле чала чарпыт айтылып кеткендей болот. Ал ошол манасчынын үнүнүн ыргагында, мотивинде сөз өзүнөн өзү келип атпайбы? Өзүнөн өзү айтыл электе көз алдыңа келип атат окуялар. Сөз жок келип атат окуялар, керек болсо сөздүн өзү күңүрт же болбосо мындай бир анча угулбаса деле окуялар кинонун тасмасындай көз алдыңдан өтөт. Манасчынын жанагы касиеттүү үнүндө, кыймылдарында, мимикаларында, бардыгында сөз анан кийин айкалышып баарынан баягы толук картина болуп алдыга тартылат. Маселен Капарайтиевдин мыкты сүрөттөрү бар го. Барсаң сөзүнүн эмне кереги бар маселен. Ошол сыяктуу биздин гимнде деле сөздүн анча деле зарылчылыгы жок болуп калат. Эгерде чыныгы мыкты улуттук колоритте иштелип чыкса. Күйлөр, манасчынын жана айтым ыкмалары андагы жанагы чоор, сылызгы ошолордун баардыгы журулушкан бир музыка иштелип чыкса таңдыңдар. Жакшы болор эле. Анан эми мен мына тил боюнча кайра айтып атабыз. Тил мыйзамы кабыл алынды, бирок бизде иш көчөгө бассаң бир жылыштар. Маселен мен мына маркеттерге, дүкөндөргө кирип байкап атам да, бүт башка улуттагылар өзгөртүп атат жанагы жарнактарын, көрнөктөрүн, лозунгдарын, анан жана берки ураандарын деп коелу, ар кайсында уюмдардын ураандары, анан көчөдөгү реклама шиттер жанагы жарнама деп атпайбызбы. Ушунун баардыгын ээлери башка улуттар, орустар, өзбек, башка улут өзгөртүп атат тез. Алар түшүнүп атат да, кабыл алып атат мыйзамды. Негедир биздин улутташтар кыргыздар камарабайт да, колду шилтейт. Барсаң эле ошол баары эле орусча сүйлөйт. Орусчадан да эң жаманы ортодо келегей тил. Мына ушу менен күрөшө турган усулду иштеп чыгыш керек экен. Муну мынабы интернетти жанагы монголдордой тез алмаштырыш керек окшойт. Улуттук тилге алмаштырмайынча бул дагы 10 жылдан кийин бизде алыбыз жетпей калат. Туугандар, алыбыз жетпей калат. Нарыктын ошо нарыктуулуктун эң башатында тил туруу керек бүгүн.
Мынау президенттин указы дагы биринчи ошол милдеттендирген экен, мамлекеттик катчы жооп берсин, аткарсын, мамлекет катчынын мойнунда болсун деген, баягы күнүмдүк тил менен айтканда. Жарлыктын аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысына жүктөлсүн дейт. Эми мен ал киши жөнүндө көпчө айттым, ал кишинин өзүнүн аброюн эмес, алга аткарып аткан кызматынын начардыгы жөнүндө көп айтып жүрөм. Бирок мындай майнаптуу иш көрүнбөйт го. Али көрө элекпиз, мына маселен мына Кыргыздын бала бакчадан баштала турган биринчи каражат. Телефондон ажырай турган мына интернеттин азгырык көрүүлөрүнөн ажырай турган төтө жолдорду табыш керек. Аны үчүн бирден бир жанагы кагазга кайтып келүү керек, китепке, газетага деп какшап атабыз, журналга. Ал жак өчүп баратат тескерисинче. Кечээ мен мына биздин Кыргыз тили газетасын учкунга басчу эле 1,5 эсе кымбаттатып таштады. Барсак эч ким укпайт. А газетибиз өзү 4000 нускада араң чыгат. Андан да сайып кетип атат. Мамлекет бир тыйын бөлбөйт. А Бай-Чечекей журналын мен сурамжыласам, Бай-Чечекей журналы таптакыр кароосуз калды. Эпте өзлөрү чыгып атат. Анан биз каяктан, кайсы ошол бала бакчага барсаң, ырыстуу бир колго аларлык программасы жок. Казак айткандай багдарламасы жок да. Окуу каражаты жок. Анан ошол тарбиячылар өзүнүн каалага, өзүнүн дареметине жараша эпте өткөрүп атат. Оюн сооктордун бирдемелерин чүргөп. Мындай элге билим берүү министрлиги, азыркы министр эми азыр эле келе бул теге эмне жана 4 мезгилде эле алмаштырылып атат министрлер. Кайсынысы муну аткарат? Анан бир тил комиссиясы Каныбек Осмоналиевич чуркап жүрөт, каягына жетишет. Кыргыз тил газетасы биз жайылталы десек, бизди болсо кокодон алып муунтуп атат. Мамлекет бир тыйын бербейт. Окуталы, терминологияны жайылталы, ар кандай иш-чараларды өткөрөлү десек, акча жок. Акча бизде көп эле болуп атат дейт. Каякта акча? Кимге берилип атат ал акча? Же жанагы армиясыз генералдарга берилип атабы? Отставкада жүргөн академиктерге берилип атабы? Ачылышы жок, илимий ачылышы жок. Каякта акча? Ким алып атат акчаны? Мен түшүнбөйм. Аман бололу.